Туғандар барыңыздар, ассаламу алейкум. Ушул автосервиске жумушчулар керек. Автоэлектрик жана ошондой эле өзүнүн ишин мыкты билген универсал мастер керек. Көрдүңүздөр, автосервис эртең мененки саат 10дон кечки саат 10го чейин иштейт. 7:0 графикте. Бул жерде эмне кызматтар бар? Май алмаштыруулар бар, ходовкаларды жасашат. Анан даяр мотор болсо, ошону алмаштырып беришет. Коробка болсо, коробканы да алмаштырып беришет. Жогоруда айткандай эле майлардын түрү бар, шиномонтажка бар, тетиктердин түрү бар. Масляный фильтри менен май которуу эконом класска 2600, комфорт класска 2800ден башталат, комфорт плюска 3000ден башталат. Клиентский зона, клиенттер ушул жерде отурат. 2 машина смело батат. Бул жер эми чакан уголочек, офис, таксопаркта эле келечек ачылат экен. Сервис өтө эме, иштеп аткан эле эме. Просто шептер алмашты. Вот. Өзү кыргыз мекендештеринин сервиси. Анан бул сервистин жетекчиси агабызда өзүнүн YouTube каналы бар. Буйруса ошол Миркежи деген YouTube канал. Ушул жерге келсеңиздер, машинаңыздарды сатам десеңиздер, же кандайдыр эмелер болуп атканса, ушул жерден рекламаларды бекер кылып берет. Вот, туугандар. Дорогие, Можайское шоссе 165Б. МКАДтын боюнда. Одинцово, Красногорск, Химки, Видный, ушул тараптагыларга жакын болот. Келсеңиздер болот. Өзүнүн кыргыз мекендештеринин автосервиси. Сиздердин кызматыңыздарда. Видеонун темасы жана обложкасынан туура эле түшүндүңүздөр. 7 саат тынбай иштесе канча акча табат экен, Мисалы 14:58 13 саат 3 болду. 3төн 7 саат санай турган болсок, 3 4 5 6 7 8 9 10. Кеч түнкү саат 10го чейин мен канча акча табат экем, канча заказ кылат экем, канча километр жүрөт экем. Километр тоже обнулять эткенбиз. Баары сонун, баары жакшы. Аким YouTube каналына кош келипсиңер. Аты жөнүм Гүлжигит Кириев болот. Биз бүгүнкү сменабызды баштадык. Көчөлөрүн араласам, метродон адашпасам, жүргөн жерим азыр Москва. Бакыт издеп келе бергем, кош айтышып менен көнүп калдым сага Москва. Ана Москва, мына Москва, жаштык күндөр сенде калды кана Москва. Эй, жаштык мастура, ойноп кеш тура, кызык күндөр сенде өттү ойноп Москва. Пожалуйста. Всего доброго вам, до свидания. Беломорский метросуна 7 мүнөттө келип койдук, туугандар. Завершать этели 393 рубль. 5 жылдызды боебуздагы дорожалабыз. Алдынан эле дароо заказ берип койду. Ошол жерге уралы. Опять же, кайталап кетейин. Биз ордубуздан көчүктү үзбөй иштейбиз 7 саат. Паузасы жок. Отуруп алып телефон чукулабайбыз. Тамактанганга кирбейбиз. Бир эле эме болот. Минус бул бензин куйганы. Бир заправкага киребиз. Все болду. А так без перерыв иштейбиз. Ошондо кандай болот экен, эмне болот экен билесиңер. Баса туугандар, Москва шаарында ишеничтүү таксопарктардын катарын толуктаган Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24 четиге моментально эч кандай чектөөсү жок, жана эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге текшерүүгө керектелүүчү документтер жасалат. Сити мобилге жана Яндекс улап беришет. Россиянын бардык аймактарына кошулуп иштесеңиздер болот. Экономдон Майбахка чейин улап беришет. Грузовой, курьер, экспресс ал тарифтер дагы бар. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып Гүлжигиттен Акимович YouTube каналынан алдык. Ошол каналдан, ошол Гүлжигиттин атынан кайрылып атабыз деген сөздү айтканды унутпаңыздар. Жана ошондой эле таксопарк менен кенен таанышып, шарттары жагып атканбыз, кошулуп, мен жок иштеп жүрө бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Пожалуйста. Всего доброго. 669 рубль. Ленинградкадагы өтө сонун бизнес-центрлер, квартал салынган жерлерге келип калдым. Арт жактан заказ берип коюп туруп ошо уралы. Выкупка машина алайын деп аттым эле. Выкуп менен лизингдин айырмасы эмнеде? Кимиси кымбат түшөт, кимиси арзан түшөт. Ошону жазып коюлачы туугандар. Силерге от души сурап кетем да. Ой пикириңерди ар бириңер кайдыгер карабай жазып кеткиле, Выкуп лизинг кимиси жакшы.
Кутузовский проспект, да? Да, все верно. Кутузовский проспектке келдим аны бери мындай 500 рубль болду, анан кичине закрытый эме окшойт. Кирип атканда каждый полчаса и не полчаса, полный час, короче, 200 рублей деп турду эле. Кирдим, анан бул что-то мен кирип атканда окудум, жарым сааты бекер деп окудум эле деди эле. Хорошо деп койдум. Эми аз көрөбүз чыгып атканда менен акча алабы албайбы. А так буну 500 рубль алып келип койдум. Карточкасын салайын деп портер салайын деп атканда эле шлагбаум өзү ачылып кетти. Мага да ошондой болот экенби? Ооба, мага деле ошондой болот экен. Считывается экен, оказывается. Всё, бекер экен. Чыгып кетелем, батыраак. Бир гана ушу заправкага пауза кылабыз дедик. Мынакей заправка кылдык, кайра эле линияга чыгып койдук. Заказ күтүп атабыз. Так, улица Пятницкая, да? Центрга келип калдык, 25 мүнөт. Так. Тыйыны кызык 677 рубль пассажирды кетирдик. Могу центр навигатор дагы эле катып атат. Бул эмне дейт? Здравствуйте, долго еще ждать дейт. Конечно, долго ждать. Пассажирды эми эле чытадым го. Сен жака эми барам да, ширкин. Мындай караса 2 мүнөттөн ашык убакыт бар экен подачасына. Мен 3 мүнөттө жетет экем. Анан чатка жазат энеңдир айын. Долго вас еще ждать деп. Конечно, долго. Күрөшүп атып пассажирга баратсаң атына калат да, жиркен. Күтүп атабыз башка заказ. Здравствуйте. Пожалуйста. Багажник. Өзүм приключения менен эле жүргөн адам экенмин да. Эми түшүндүм да. Себеп центрде навигация глушить этип атат деп жанатан бери айтып келатам, Ошо глушить этип атып бир заказды, бир эмес 2 заказды мен агылдым. Үчүнчүсүнү принимать этпей койдум. Светофордун дополнительный секторуна жашыл күйөлөг эле өтүп кеттир мен. Как раз артымда патрульдун машинасы бар экен. Бак справа остановись деп ана токтоп ары бери болуп повторно болсо лишение болот 6 айдан 1 жылга чейин. Повторно эмес, первичный болсо 1000 рубль штраф жазып беребиз, 500 рубль төлөп коесуң со скидкой деп. Бирок ал историяны порт этет дегенден 1 жылдын ичинде негизи ушундай нарушениянын экөө болсо автоматтан лишение кетет экен. Анан соттун чечими менен. Бирок мен андай кылган жокмун. 500 рубль минус. Штрафты на месте эле бир нерсе кылалы, ал жак бир жак деп атып сүйлөшүп, анакей кетип аткан жерим. Ошол 500 уже минус. Всё, дальше ишти уланталы. Кичине пауза алып калды. Документтерди салыштырып коюшум керек азыр. Полянка метросуна да келип калдык, алып келдик. 4 мүнөттүн ичинде 398 рубль. Это нормально. Жанагы патруль токтоткондо ошого түшүп общение кылып атканда бир аз үшүп кеттим эле, мону кийип алдым эле. Так, бул каяка дейт? Азыр дагы бир заказ берди, арт жактан берген экен. Ол жерден мен киришим керек экен, солго 2 машина өткөрүп туруп сразу кирейин. Негизи бул нарушение. 2 hours later. Так, Крокус Сити, да, едем? Да, там уже Выставка. Да, выставка.
Завтра там будет выставка. Сегодня посмотрим. Приехали, да? Вот Да, этого, да? поехали, третий подъезд. Хорошо. Мен 280 рубль болды. Мен біраз наразы болып қалдым. Себеп дегенде изначально поездка эмеге болчу, Крокус Ситиге болчу. Анан жарым жолдан келатканда выставка ал жерден бүткөн, биз силерди Павшинская поймада, Павшинский бульварда күтөбүз деген окшойт. Павшинский бульварга өзгөрттү. Өзгөрткөндө дагы 1280 бул аз болуп атат да. Но не кылабыз эми, ничего. Без перерыва, без паузы көчүктү эмеден үзбөй иштебиз дедик эле. Могу поймадан мен сүйгөн чайхана бар да, ошо чайханадан бир чай ичип алсам, сүйүктүү плов бар эле, ошо пловду бир заматта бир 15-20 мүнөт ичинде даң жеп алып туруп анан чыгып алып иштейли. Ата курсак болбой калды. 2 hours later. Андай дейин десем эле 1.48 коэффициентинен пользовательдин рейтинги 5 дейт го. Лобачевский көчөсүнөн 5 минутталык подача 1700 метр. Алабыз. Урган бойдон ишти кылабыз. Алейкум ассалам. Хорошовское шоссеге. Камераны өчүрүп коя буга. Ким? Сен да, еш которбы, нама. Ага, жок, не кылам. Сразу эле придева менен кирдиңиз го. Карап туруп бул жигитти өзүнөн Эмне? кой дедим да. Иш болду. Кудайчы. Коллега окшойсуз, да? А? Коллега окшойсуз. Ооба, көрүп турам сени. Не, таксидесизби? Жок, оор ишем болуп кеткен. Bizde şu ya. Şu, adı rahmat. 738 ruble alıp geldim. Gördüğünüz sırası öyle tanıp kaldı beni. Tanıp kaldı, kameranı öçür dese düşünbey kaldım. Videodan okmayınca WhatsApp'tan bir ömne söylüyor dese. Ağale söylüyor atkan eken 1000 ruble verdi. Mına ke 738 ruble'dan sanırsanlar 200 kança ruble kamis emne çayı berip atat от души. Videonu keyin көрүп калсаңыз байке сиздин бетиңизди блюр кылдым, үнүңүздү алмаштырдым. Атак чай үчүн от души рахмат чоң. Все, кеттик, жумушту уланталы. Брат, огромный тебе рахмат. Это ворота, да? Да, вот это ворота. Короче, если что, я здесь живу, братан. Все, братан, приятно было с вами ехать. Вот, именно, брат. Спасибо тебе огромное, брат. Пообщались Счастливо. и не заметили, как Да, вот как мы приехали, даже незаметно было, да? Все, Все, ладно, берегись, всего брат. доброго. Самое главное, еще вы молодые, Всё. ребят. Берегите себе. Все, алхамдулилля. Башар, рахмат, брат. Все, Удачи, брат. от души, до свидания. 1177 рубльга алып келдим. Бул пассажир отуруп атканда эле бир тууган энеси экен, ошол перевод кылып койду. Все. Биз ушул жерден поездкабызды завершать этебиз. План толду, Кудайга шүгүр, 12ден 40 өттү. Үйдү көздө урабыз. Адаттагыдай эле жыйынтыкты четкий кылып чыгарып берейин. Домойду басып үйгө келатканда бир заказ менен келдим, пустой келбейин. Ошол, так вот, биринчи өзүбүздүн баягы 7 сааттык пландын жыйынтыгын чыгарып берейин. Саат 3тө жумуш башталган болсо, кечки саат 10го чейин 3 жолу атылышат еттик. Бул бирөө бензин куйдук, экинчиси курсак ачып кетип тамак жедик. Үчүнчүсү бул жанагы патруль дополнительный секторго оңго светофор жана эле кайрылып кетип, токтотуп алды эле бир аз убакытты алды. 5291 рубль таптырмын. Вот. Жыйынтык кандай болду? Жакшы жаманбы? Өзүңөр чечкиле. Анан общий заработок аз саат түнкү 1:55 болуп отурат. Мен үйгө келдим, машина парковкага койдум, азыр үйгө кирип кетем. Түнкү саат грубо 2 деп коюнчу, 2 сменаны завершать эткен болсом, грязный тапканым 8584 рубль. Бул өтө жакшы, Кудайга шүгүр. Ошол 8584 рубльдан аренданы, бензинди, тамак ашты, расходторду, жанагы ДПС менен чечилип кеткен нерселердин баарын кемиткенде менин чөнтөгүмө таза 4384 рубль калыптыр. Вот. Бул өтө сонун, Кудайга шүгүр, норма, мен үчүн өтө высший болуп саналат. Кимдир бирөө үчүн средний, кимдир бирөө үчүн аз. Видео жакканса лайктардан басып, каналга катыла элек болсоңуз, дайыр жолго катталып кеткиле туугандар. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошобуз. Ассаламу алейкум.